Топчугүл Шайдуллаева, Парыз, Аңгеме. Күн тоо артына жашынып, саратандын ысыгы азда болсо тауын тарткан маалда айылдын батыш тарабындагы көрүстөнгө эки аял шашып жөнөдү. Башын эңкейтип, жерди карап басканлардын бул түрү өтө купуя, бирок олуттуу беришти мойнуна илгендей. Жашыраагынын колунда суу толтуруп көтөрүп алган абдестеси бар. Кечке чакчая тийген күн акырын жылып отуруп ушул көрүстөндү тоого жашынып барып батат. Тоону боордокто жайгашкан эски мазар акыркы жылдары өлүм житим көбөйүп, тез эле кеңейип барат. Мүрзөнүн тосмосунан өтөр замат эки карагандын кадамдары жай тартып, буттарын майда калтырак басып, бири-биринин колун кантип кармап калышканын сезишпеди. Чоң кичине топурак үйүлгөн кабырлардын сүрөө кечке маал жетирешкен эки ургаачыны оң бухунтой эле сестентти. Туп-туура бир жыл мурда көз чумган эжесинин жаткан жайын окшош бейиттердин арасынан таппай адашып, кыйла убара болушту. Бир маалда экөөнүн көзү көрүстөндүн тоого ыктаган тарабындагы кабырга бурулду. Экөө тең ал жакка жарыша шашып кадам таштады. Жетип келген аялдар майда кып-кызыл таштардан кынаптап жазылган эжесинин аты жөнүн окуду. Таштар күзгүдөй жылтырап, күнү бүгүн жазылгандай. Мындай чоктой кызыл, көз тайкылткан чырайлуу таштарды жезеси кайдан таап келген десең, таш мейли мончоктой мөлтүрөйт. Колдору менен майда таштарды бир саамга сылап турушту да, анан жерге отура калып, Куран окуп бата кылышты. Колунда абдестеси бар келин кабырдары бери айланып басып, суу куя турган жерди тапкандай болгулоду. Суу сөөктүн баш жагына куюлсун. Ошондо маркумдун күйүтү басылат дешпедиби кемпирлер? Каныш эжемдин башы ушул тушта болуш керек, деди да коомай отура калды. Анан абдестедеги сууну акырын жерге куя баштады. Куюп жатып, ыяралаш сүйлөй берди. Эжем байкуш күйүп жататты. Бүгүн үйүнө ери башка аял алып келип үйлөнгөнүн сезди да. Жаным эжем-ай, өзүң өлүп күйөөң башканы аларын билдиң бекен? Өтө эле өзгөчө жакшы көрөр элең жарыңды. Өлбөй эле койсоң эмне? Бул убакта экинчи аял улуурагы көзүнө жаш албады. Акырын гана бейит тегерегиндеги саргарып күйүп калган чөптөрдү, тикенектерди тазалап, кып-кызыл таш жазууну колдору менен дагы бир ирет сылакалап, өзүн алаксытып турду. Эже, ушу бир абдесте суу маркумдун күйүп аткан көкүрөгүн муздата алар бекен? Көбүрөөк 2-3 абдесте муздак суу ала келсек болмок экен. Ушинтип эжесине күбөрөнгөн жаш келиндин көз жашы дале тыйылбады. Дөөрбөчү, 5 челек суу куйсаң да, ушу дөбө топурактан өтүп барып, эжемдин жүрөгүнө жетпейт. Бу бир ырым экен да. Муну кылбасак сөзгө калмакпыз. Назайым кемпир баш болуп, бөткөчө аксакалдар бежиреп туруп алышпадыбы? Эжеңердин кабырына барып, башына суу куйгула. Ал эринин үйлөнгөнүн сезип күйүп атат деп. Аял наалыгандай серпилип алды. Кызык. Аял өлгөн эркек башкага үйлөнгөндө, өлгөн аялынын мүрзөсүнө барып суу куйса, маркумдун көкүрөгү муздап тынчалат экен. Көкүрөк кантип эле ушул бир абдесте сууга муздап калсын? Аял эми ойго чөгө терең үшкүрүп алды. Мына мен тирүү адамдын көкүрөк күйөтү эрим үстүмө катын алгандан бери суу эмес, муз жутсам да басылбайт. Башымдан ылдый канча ирет челек-челек муздак суу куйдум. Күйүткө чыдабай канча кар бороон чапкында көкүрөгүмдү жак-жайты ачып, далдактап басып жүрдүм темселеп. Кана муздаганы. Оору мээнет гана арттырдым. Жүрөгүм болсо дале күйөт. Аял демигип кетип, көкүрөк тушун кармап отура калды. Жубай өлүп үйлөнүп аткан жездебизде не жазык? Балдары жөжө бирдей жаш болсо. Бу менин эримди айтпайсыңбы? Кара көзүмдү кашайтып туруп катын алганын. Аялдын өңү кубарып, оозу кургап чыкты. Ушу күйүттү баскан кандай ырым болсо азыр кылат элем. Мына көрдө жаткан эжем бир абдесте суу менен күйүтү басылат экен. Тирүүнүн күйүтү не кылса болот? Не жолу, не табасы бар?
Munun da aylasın Nazayım kempir bilet beken? Mayram, su berçi. İçim kүйüp baratadı. Çir tayangan ayal abdeste Karmahan singdisine kayrıldı. Abdestidegi suunun baарын mürzöge kuyup salgan kelin, mangdayındağı canın jerige kuya alбай atkан ejesine bir damcı su tapпай, boş abdestenin oğuzun ılдый Karmahan poydan özü da başın şılqıytdı. Su tükönüp kaldı eje. İçi örttengen ayal eme jata kalıp mürzönü kucaktadı. Eje, canım ejem, tınç jat. Jaş ölgönüň ele bolbosa, senden ne arman? Karangı gördü jatsaň da, sen maga karaganda baktılysың. Eriň argasız üýlendi. Any turmuş majburlady. Anyň mundan başka çarasy jok ele. Okup atasyňby? Meni bolsa erim tirüle öldürüp koydu. Men hazır Katarda, sanda jok salvar boldum. El karagan betim jer karady. Boş abdesti kırmagan Mayram, mürze kucaqtap bozdap atkan ejesin qarap nes bastı. Ahırı çıdavadı şekilde ordunan turup barıp ejesin kolundan qarmadı. Erimde bezle örbeç eje, jürögünden çıkarıp sal. Qayran oşoğa dökkön göz yaşın. Çaçыңda ak basıp qartayıp da kettin. Kişi geybinden çıgıp baratasın. Minte bersen ölüp kalasın. Singdisi ejesinin çaşlarına ıslap, joluğun oňdady. Esimden çıkarılmaya tam singdim, ölsem ölörmün, mundan göre ölgön jakşı. Kavurdu kucaqtap süylep atkan ayal bir maalda başın jerge koygun poydan dımıp kaldı. Anın öňü göňört, güldörü jok basmırt joluğunun uçları keşki kerimsel şamalga biliner bilinbes dirildip, önsüz ıylap atkan жүzün jarım çartılay çap turdu. Azdan keyin ejesingdinin ıyın buzup, beyit üstüne top kargalar uçup geldi da, bu iki kırağandın tak tübösünde tınbay karkıldap, ulam pastap kayra götürülüp, ara beri aylanıp ketpey jürüberdi. Eki ayal çoçup ketip, başın birdeyi götüre kalıştı. Gözlörünün jaşын sürtüp, ordan ıkçam turuştu. Mayram, bol, batırak ketpesek bolbaydı. Namaz şam bolup kalıptır. Ejesi singdesin şaştırdı. Men de ejemdi bir kucakta bolayınça. Gelin kavurga jakın gelip, dizeleyi oturup, tompoygun toprak üstün kucakta bir saamga turdu. Bul uçurda kargalar oğu beter karkıldap göbeyip ketişti. Anhan eki karan, etek jengindegi çaң çuңdu göbüp, joluktarın oňdoştu da şaşıp basıp görüstüne çıkıp ketişti. Kargalar bolsa bir topga çeyin mürzölördün üstün tınbay aylanıp uçup jüre berişti. Geçki reşirede жүzü вайымга толгон эжесиңдинин ээрчишип келатканын, бири болса абдесте көтөрүп алганын көргөн кексе адамдар алардын көрүстөндөн кайтканын жазгырбай баамдашты. Иштеринен сооп иш кылып бир туугандык парызын аткарышкан турбайбы деп коюшту.